Чет өлкөдө миграцияда жүргөн биздин атуулдарыбызга, мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Ушинтип бул жактагы болуп жаткан нерселерди күнү түнү карап, жардам колдоруңуздарды сунуп жатасыздар. Көптөгөн акчалар, жардамдар которулуп жатыптыр. Алардын ичине мынакей келечек жаштар деген Америкадагы ушундай бир уюм бар экен, туугандар. Ушул уюмдагы мына Асланга, ал Кудай буйрса бүтсө, андан кийин Байханга дагы жардам беребиз деп акча чогултуп жатышат. Келечек жаштар ынтымагы тарабынан уюштурулган бир күндүк айлык акыңды Асланды сактап калууга Жумша акциясынан биринчилерден болуп бизге бир компания келди. Ал жөнүндө сүйлөшөлү. Саламатсызбы байке? Саламатсыздар. Кайсыл компаниядан келдиңиз? Кыргыз Construction компаниясынан келдик. Бизде 23 мекендештер иштейт. Анан ошолор бир күн бекер иштеп берели дешип, $9200 тыйын чогултуп беришти азыркы күндө. Жакшы. Америкада иштеп жаткан башка компанияларга эмне деп кайрылат элесиз? Ушуну токтотпой улантып кетели. Америкадагы эл көппүз, көптү көрсөккөлү болот. Ушуну токтотурбай кичинекейибизди сактап калалы. Агаядан, Питтсбургтан, Нью-Йорктон, Филадельфиядан, Калифорниядан, Чикагодон баардыгыңыздарды ушул жакшылык ишке чакырабыз. Ушул ырыйык Рамазан айында бул ишти аткарып алсак, бир адамдын, бир баланын өмүрүн сактайбыз. Ал эртең Кыргызстандын келечеги үчүн балким чоң кызматтарды кылат. Келиңиздер, бир күндүк эмгек акыбызды ушул жаш баланын өмүрүн сактап калганга которолу. Америка боюнча бир гана шот ачылды. Бул GoFundMe'де Рустам Акашев жана келечек жаштар ынтымагы, ушул жака которуңуздар. Азыркы учурдагы чогулган акчасы $20,000 болуптур. Дагы бир $300,000 чогултабыз деген алда койгон максаттар бар экен. Таратып, бөлүшүп коюңуздар, маалымат бардыгына жетсин.